Бүгүн 27 октябрда кыргыз эл артисти маркум Элмирбек Иманалиевдин Аманат аттуу ырлар жыйнагынын бет ачар аземи болуп өттү. Аземге мамлекеттик кызматкерлер, өнөр адамдары, акындын жакындары жана күйөрмандары катышты. Корголго айткан экен, тойтоңдогон көрүма тойдон токту жедирбес токтогул чыккан шоруңа деп. Менин шорума эмес, менин бактыма кыргыздын азыркы салкарлары чыгып айтып койду айтып турган сөздөр. Эми кошо турганда эчтеке калган жок. Бирок дагы бир залкар акыныбыз бар, Омар Султанов деген. Ошол кишинин айткан сөзү бар, жазган ыры бар. Акын болгандай кыйын, оңой болуш президент. Акын уга чөптүн дайын, укпайт аны президент. Акын болуш кандай оор, жеңил болуш президент. Акын жүгү бүтүндөй бир доор, 4 жыл иштейт президенттер. Бизде 4 жыл деле гарантия болбой калды. Бирок 10-15 болбой эле ушу убагы менен келип убагы менен кетсинчи. Анткени бир адамдын 1000 жылдык зулумдугунан деп адамдардын бирине бири кылган бир күндүк зулумдугу ашып кетет дейт. Кудай ошондон сактасын. Азыркы сөздөр жөнөкөй айтылган жок. Бул бизге эскертүү болсун, акыл болсун. Элмирбектей уулду да жоготот экенбиз. Мен дыйладым, силер дыйладыңар. Араңа дыйлабагандар калган жок. Бирок ошого чыдайт экенбиз. Уулду жоготот экенбиз, кулду жоготот экенбиз. Кээде алтынды, күмүштү жоготот экенбиз. Бунан баарына чыдаса болот, бирок Кудай сактасын, элди, жерди жоготпойлу, мекенди жоготпойлу, журтту жоготпойлу. Мына бул сөз, улуу сөз. Бул мамлекет бирле президенттики, депутаттыкы, министрдики эмес, ар бирибиздики, ошону сактайлычы. Ушул мекендеп, ушул элдеп, ушул жердеп жүрүп, жүрөгү сокпой калды ушул Элмирбек Биртугановдун. Кыргыздын баатырлыгын, улуулугун карагыла, канча бай өлдү, канча бий өлдү. Адамдар ыйлаган жок, бирок Элмирбек өлгөндө ыйламаган адамды көргөн жокмун мен. Тааныган ыйлады, тааныбаган ыйлады, көргөн ыйлады, көрбөгөн ыйлады, улуу да ыйлады, кичүү да ыйлады. Азыр да ыйлагым келип атат мен. Ошон үчүн кыргыздын байлыгы бул адам, адамдын сапаты. Сапат калат дейт, адам өзгөрөт дейт. Элмирбек өзгөрбөй өтүптүр, айкөл болуп өтүптүр. Аркасында алтын калган жок, күмүш калган жок, бир таш үйдө жашаптыр. Бирок аброй калды, ызат калды. Менин арманым ушул болчу, ошончо жан дүйнөсү өзү менен кетип калды деп. Бирок жакшы досторго рахмат. Ким эгерде адамга рахмат айтпаса, жаратканга рахмат айтпайт дейт. Ушунча жигиттер көзүнүн майын коротуп, убактысын берип, малын, жанын, убактысын курбанчылык кылып туруп, ушул китептерди чыгарып койду. Эми Элмирбектин аркасында генч калды. Ушуну ким окубаса, өзбектер айткандай намарт болот. Окуп чыгалы. Өзүбүз эле калып кетпесин, элге жеткизели. Анткени Элмирбек жөнөкөй эле сөз калтырган жок. Бул нарт калтырды, бул насаат калтырды. Ар бир сөз алтынга тете. Bir el var, sözdü balayt, bir el var, sözdü balayt. Kuday Kırgızga şu sözdü balгандан калтырбасын. Биздин байлыгыбыз, дөлөтүбүз сөздө. Манас атабыз да сөз, Чыңгыз Айтматов да сөз, Токтогул атабыздагы сөз, Элмирбектагы сөз. Келечегибиз кең болсун. Кийинки сөздү берер алдында бир сөз айткым келип атат. Акындар менен чогуу жүрөбүз. Акындар менен аралашпыз. Анан баарыбыз тең эле агабызга, тагабызга, акабызга, өкөбүзгө ыр жазабыз. Бирок жазганда чубалжытып көп жазабыз. Сен экөөбүз чогуу чоң ойдук эле, анан чогуу ойнодук эле, анан чогуу кылдык эле, анан чогуу жүрдүк эле деп эле жаза беребиз. Элмирбек Иманалиевдин бул Аманат деген жыйнагында агасы Айдарбеке деген ыры бар. Ал жерде мынтип атат. Менде чыгармачылык, сенде чарбачылык, экөөбүз тең жүрөбүз талбастыруп дейт. Болду. Кандай түшүнүктүү, кандай терең. Азыр ушул Элмирбек агабыздын бир тууган агасы Айдарбек агабызга сөз берели. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Бүгүн ушу Элмирдин талантын сыйлап, баалап, ушул жерге убактыңыздарды бөлүп келип турган агайын туугандар. Мен азыр биринчи мына ушу сөздөрдү жыйнап бир китеп кылып, элдин колуна таркатканып туруп, Мамирлан ушу жана чакырып тааныштырган топко рахматымды айтам. Рахмат ушундай жакшынакай иш кылып, ушу китепти Элмирдин экинчи жашоосуна жана өзүң айткандай паспорт кылып чыгарып отурасыңар. Рахмат. Анан Элмир экөөбүз бир тууган катары мындай каерде жолугуп сүйлөшүп турган кезде Элмир өзү аманат деген сөздү көп сүйлөшөт эле. Анан мен айтчым, Элмир ушу аманат дегенди көп сүйлөйсүң да десем, Айдаке, бул жашоо бүт эле аманат. Бир гана чындык бар жашоодо, бул өлүм деши да.
Калган нерсе бүт аманатты. Ала бир жерде айтыштар болуп угуп отурсам, кар күчүң барында халк үчүн кылган кызматты, кара жаның ойлой халк үчүн кылган кызматты халкыбыз бизге аманат. Кара жаның туугандар кайырсыздык багалатты. Анан ошо аманат деген нерсени көп айтчу, бүгүн чыгып отурат. Китебин атты келип аманат болуп калган, мен азыр өзүм карап отуруп, бул жашоо чын эле аманат экенин ишенип отурам. Рахмат эми ушу китеби чыгып ушу аманат нерсени ушу аманаттай тутуп, элим аманатка кыянат кылбай, ушуну жакшынакай сактап, жакшынакай кармап, окуп, түшүнүп, түсүндүм ошо, тилегим ошо. Тынччылык болсун. Рахмат аке. Кийинки сөз Салкар Манасчы Рыспай Исаковда келіңіз. Ассаламу алейкум. Элмирбек жөнүндө өтө көп сөз сүйлөндү. Эрте кетип калды деп кейгендерибиз көп болду, бирок Кудайдан уста эч ким жок. Кудай туура кылган экен деп ойлойм, кээде туруп алып. Себеби бүгүнкү Каныбек Байкай туткан ызы чууну көрбөй калганы деле жакшы болду окшойт да. Бакай атабыз, мен бир окуяны айтып берейинчи. Баягы бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөгелге кеп кетет деп кан какшап атпайбы? Ошол кайсы учурда болуп атат? Алмамбет менен Чубактын чатагында болуп атат да. Эки досту ортосуна тукурганда бирөөлөр болду. Эми Барскан менен башка чапкандай эле сөздөр ары бери. Бирок ошону ошол кезде Чубак укпай калды. Ачууга алдырып алган. Ушак сөз денесин уулап салган. Ал эмес Манастан Чубак кембекен деп ан сайын олуп чыгып атат. Бакай, сен кошо жүрбөдүң беле? Сен көрбөй калдың, Сайкалдан ажыратып алдым эле, тигинден ажыратып алдым эле деп өзү Манас болуп кетти. Азыр ошентип масымда кичүү Манаспын деп Жаныбек айткандай Манастар көбөйүп кетти. Бакайдын сөзүн уккан эч ким жок. Бүгүн Элмирбек болсо ошо кан какшап турган сөзүн эл укпай койсо чыдайт беле, чыдабайт беле. Мына ушундай абал, ушундай чалды куйтту, чалкеш доорду көрбөй калганы деле жакшы болду окшойт деп ойлойм да. Манас атабыз ошон үчүн Бакай атабызга насаат айткан экен. Жыйылган топко барбай жүр, жыйынган назар салбай жүр деп. Сенин баркыңды биле турган Манас жок. Башкалар сени дүжүр чалгыл болот. Ар кимдин сөзүн сүйлөп, ошол эле Абуке Көбөштүн сөзүн сүйлөбөй деле калыс айтса деле ушул эл ошондо деле ушундай эл болгон. Кече эле Манастын жанында жүргөн бүгүн Абукенин сөзүн сүйлөп алыптыр дегендер ошол доордо деле чыкмак. Бакай атабызга ошондой сөздөр жагышмак. Бүгүн Чубак ажынын, Элмирбектин, ошолордун болбой калганы деле жүрөгү тынч кетти деп ойлойм да. Кыргыздын ушундай кыйсыпыр түшкөн доорун көрбөй кетти. Бирок Сакем айтты, кеткенди жакшы билиш керек депчи. Ошо кеткени дагы жакшы адамдын өлүмү дагы өрнөк болот экен. Бизге ошол өлүмү өрнөк болду. Өмүрү жөн эле коелу, өлүмү да өрнөк болду булардын. Ошондой нерселерди өрнөк кылып бүгүнкү биздин бийлик талашып аткандар ойлонсо экен. Алмамбет менен Чубак жакшы намыс талашып чатак чыгарып атат. Өлүмдү талашып атат. Келе кылычты мен саям, келе найзаны мен саям, келе мен өлүмгө барам деп өлүмдүн жолун талашып атат. Президент болоюн, депутат болоюн, министр болоюн деп мансап талашкан жок алар. Бүгүнкүлөр ушул нерсени ойлонсо, Элмирбектин дагы өмүрү дагы өлүмү дагы ошого сабак болсо деп ойлойм. Рахмат, келиңиз. Азыр сөзгө бир бап келип атат, урматтуу туугандар. Элмирбек Иманалиевдин китебинин аманат жыйнагынын 12-чи бетинде чыгаандарга деген ыр бар. Жетишет чыгаандар ата журттун, жериңде кан төгүлдү, аза жуттуң, өлкөбүздүн жүзүнөн өчүрөлү өксүктү, каратагын капалыктын. Кеттешпей, кеттешпей, кел дешкеле, бешигин бейпилдиктин терметкиле, тугулу берекемдин акчоолугун турайын ортоңордо, элдешкиле, боздотуп балалардын ак комузун болоюн ортоңордо.
элдешкиле. Бул алгачкы ырлар жыйнагы жубайы Нурзат Абдрашитованын демилгеси менен жарыкка чыкты. Бул китепке акындын мурдагы ырларынан тышкары башталышы бар, бирок бүтпөй калган чыгармалары да камтылган. Башындагы башталган ой чоң философияны, тереңдикти бергендиктен өзгөртүүсүз, кошумчасыз берилгени айтылды. Мен азыр ушул жерден не деп сүйлөштү дагы билбей турам. Ушундай кыргыздын бир залкары, чоң акыны биз үчүн эле эмес, уул кыздары, бир туугандары эле эмес, ушул кыргыз эли, кыргыз журтчулугу бүт канчытып отурат десем болот. Мындай залкарды жоготуш өтө кыйын, өтө оор. Биздин балдарымдын атасын жоготуш мен үчүн өтө азап. Анан ошентсе дагы ушундай таланттын аркасында казынасы өзүнүн чыштап кеткен ырлары менен, оозу менен сүйлөп кеткен сөздөрү менен кала береткен жүрөгүбүздү бул кылымдан кылымга, муундан муунга өтүп, ушул Элмирбек эч качан өлбөйт. Мындайча айтканда, биз экинчи токтобубузду жоготту деген кыргыз эли ыйлап отурат азыр. Азыркыга чейин баарыбыз ошол. Анан ушул китепти биз ар бир кыргыздын үйүндө, ар бир кыргыздын текчесинде турса деген бир жакшы ойлорубуз менен чыкты. Анан ушул эмки сөздү ушул мына Айзура, эки таланттан жаралган мына эки кызы турат бул жерде. Айзураны аябай айтчу эле, аябай таланттуу, ушул кызыма мен ишенем, өтө билимдүү деп көп айтчу, таланттуу. Сезимдүү болсо апасы менен атасынын эң эрке кызы эле, атасын эң жакшы көргөн кыз эле. Анан ушундай болуп калды. Эми азыр Айзура калганбыз. Арбаңыздар, ушул жерге келип баягы атам өзү өлсө дагы арбагын сыйлап келген ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мен ошол эң өкүнүчтүүсү, ата-энеңиз баягы жаш кетти, биринин артынан бири кетип калды. Бирок жаш кетсе дагы аз жашаган өмүрүндө саз жашашыптыр да. Бул эң башкы маанилүү нерсе экен. Артында баягы из калтыруу дегенчи, бул ар бирине эле буйруй бербеген нерсе экен да. Мен сыймыктанам. Азыркы учурда биз көрүп атабыз, баягы отургуч талашып, кресло талашып, башкача айтканда. Андай эмес, дал ушундай өнөр ээси, ар тараптуу талантка бай адамдын кызы, уулу болгонубузга биз абдан сыймыктанабыз да. Анан мен акыркы күндөрдө ойлонуп калган нерсем, мен ушул ата-энемди канткенде уят кылбай жашайм деген нерсе бул жагыма келип калды да. Жана ошонун артынан ошол нерсе менен жашайм деп баягы өзүмө сөз берип атам. Анткени алардын баягы чакалап, кашыктап чогулткан ар бир эмгегин мен баягы чакалап төккүм келбейт да, башкача айтканда. Анан эми ушул жерде дал ушундай китептерди жаратып отурган, башкача айтканда, чыгып калбады. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Сизге ошол эле учурда ушундай балдарыңыз менен ушул нерсеге дагы жетишип, ушуну колго алганыңыз үчүн, анан балким ушул пандемия болбогондо дагы мындан дагы башкачараак атам өзүнө ылайыктуу чоңураак бир деңгээлде өткөрмөкпүз балким. Мен да кичине баягы 2-3 күн мурун эле кулак кагыш болуп калды эми. Анан ушуга дагы шүгүр. Буюрса атам үчүн жасалчу эмгектердин бул кичинекей гана бир бөлүгү деп ойлойм. Жасалчу иштер али алдыда. Анткени атамдын мынакей уулдары, кыздары турат, калың эли турат, бизден артык жакшы көргөн шакирттери турат ушул жерде. Булар баардыгыбыз жашап турганда атамдын аты эч качан өчпөйт деп ойлойм. Ошондой эле биз бул жактан бир туугандары менен биргеликте Элмирбек Иманалиев атындагы фонд түздүк элек. Бул биздин гана бир туугандардын, ушул бул жерде турган Нурзат эжебиздин эле, биздики эле эмес, бул жалпы
кыргыз журтчулугунун бир коомдук фонду да. Мен ушул жерде туугандар менен сиздерден мынакей жардам сурайбыз, колдоо сурайбыз, ошондой эле бир илхом сурайбыз. Сиздер менен биргеликте буюрса жакшы бир иштерди аткарабыз деп ойлойм. Атамдын буюрса жаткан жери тынч болсун, жайлуу болсун, эч качан унутулбайт деп ойлойм. Рахмат. Ал эми Актаңдагы Ак бата китебине жакындарына таң эрте жөнөткөн баталардын топтому чыгарылган. Китептин мукабасындагы сүрөттү Төлгөбек Койчуманов, ичиндеги сүрөттөрүн Самсак Асыл Керимов тарткан. Китеп жалпы 1000 нускада чыкты.